сүт чай менен бир ушунчалык уникалдуу жагына таң калам да. Бир да жолу мактап да койбойт, мотивация берип да койбойт, сен антип кетесиң, минтип кетесиң, ой болуп кетесиң дебейт. А биз байкуш пендебиз да ошентип койсо деп күтүп барабыз. Курска баягы окууга барганда делечи, канча киши Жанат Кожомжановдон признание алам деп канча киши бар деле билесиңби? Канча кишилер бар деле. Вау, агай мен мынтип салдым, агай мен тигинтип салдым десе, жакшы, молодец. Кыйынсыз деп коет. Башы жок мактабайт да. Анан канча киши страдать этип жүрдүк, эмне мени мактабайт, мен баландай кылдым, мактабайт, тигиндей кылдым, мактабайт көрсө, бизде мотивация жок. Адам реалдуу жашоодо болуп, ошол реалдуу практикаларды жасап, өзүнүн үстүнөн өзү иштеп, мындай акырын да правильно последовательный действия менен чыгыш керек экенбиз да бул ситуациядан. А биз анте албай эле, мени мактап эле койсо мен укмуш болуп учуп кетем. Анан антип койсоң анан күйөөң сага бриллиант алып берет, анан минтип койсоң сага күйөөң машина алып берет деген бир иллюзияларды аялдардын эмесине көп отургузуп коюп атышат. Анан алар ошого ишенип алып, анан ожиданияда жашап атат да, күтүүдө. А күтүүдө адам сөзсүз бузулат, Күтүүнүн акыры обязательно стресске түшөт, депрессияга түшөт, Себеби ал аябай чоң нерсени күтүп алды да. Эми мен ойлойм, биздин кыргыздар ушунчалык даанышман эл болгон экен, эч кандай мотивациясы жок эле. Биздин кыргыз аялдары ханыша болгондо өздөрү эле. Баскандар эле чего стоит, статус эмелери заңкайып басканда бүкүрөгөн аял болгон эмес, белечектин баарын ороп алышып, 17 тиги жок 40 метр да, 40 метр орогондор болгон, андан көп метр орогон болгон. Бирок айтып атпайбы 17 килограммга чейин орогон деп. Килограммга чейин элестетсең, башыңда 17 килограмм турса жөн эле түптүс болосуң өзүңдөн өзүңчү. Анан чач учуктары аркасынан мынтип, апаларды элестетсең, сонун басышса эле коет, мына шылдыратып алып, ушинтип коюп алып керилген биздин сонун апалар ханыша эмне? Ханыша эле да. Ханыша эле болгондо, эми ошол деңгээлге жеткендин өзүнүн кыргыздын аркы баркы бар болгондо, ошого жеткендин алар өздөрүнүн ордун билген. Мисалы үчүн кичинекей 5 жаштагы эркек бала чуркап келатканда, биздин ошол ханыша апаларыбыз ошол баланын астынан өткөн эмес. Сен эртеңки хансың деген, туурабы? Ошол баланы эркек бала болгон үчүн сен хансың, сен биринчи өт, андан кийин мен өтөм деген. Бул жерде бул аял деген пас болуп калыш керек дегендик эмес, аял болгону өзүнүн ордун билип, ошол эркекти урматтап өйдө көтөрүп аткандагысы. Демек, эртеңки бизди ханыша кыла турган ошол эркек балдарда. Туурабы? Ошол тукум уланса, ошол эркек балдарыбыз өссө, ошолор биздин элдин жүгүн көтөрсө, үй бүлөнүн жүгүн көтөргөндү билсе, жоопкерчиликти алганды билсе, анда обязательно үйдөгү аял ошол үйдүн ханышасы болот. Ал ханыша болуш үчүн ошол энергиясы менен ошол өзүнүн байын, күйөөсүн хан кылып атпайбы? Эгерде сен ханыша болгуң келсе, обязательно күйөөңдү хан кыл, анан ханыша болосуң. Эгерде сен ханыша боло албасаң, анда өзүң күң болуп жүрө бер, күйөөң кул болот деп атат. Менин күйөөм жаман, алкаш, ичет, урат, андай, мындай, эмне үчүн тиги кошунанын күйөөсү жакшы, эмне үчүн тиги аяшымдын күйөөсү жакшы дегендерге айта турган сөз да булчу. Эч кимге жакшы күйөөсүн бирөөнү бербейт да. То есть ошол жакшы күйөөнү жакшы күйөө кылып алыш сенден да. Анан бизде аялдар азыр баягы 1900-жылкы тарбия менен завод, фабриканын баардыгы аялдар иштеп калган, темир жолдордо да аялдар иштеп калган, эркектердин шымын кийип алганбыз, комбинезонун кийип алганбыз, ошентип иштеп атып, аялдар эркектер менен наравне болуп калгандагы, анан Советтер Союзунун учурунда эми эркектер жок болгон, көбүнчө согушта каза болду, аялдарга күч келди. Анан эмне болгон? Баягы жумуш учурунда көбүнчө баягы ичкилик, спиртной берилген, атайын эле берилген, эмнеге? Эл чарчабасын үчүн, кичине энергия кошулуш үчүн берилген да. Эми ошентип атып, баягы тең укук деп атып, биз тең укук эмес эркектерди тебелеп өтүп кеткенбиз да. Тебелеп өтүп кетип, анан бизден кантип ханыша чыкмак эле. Туурабы? Эгерде биз хан күйөөбүздүн энергиясын көтөрүп хан кыла албасак, анан биз кимге кантип ханыша болобуз? Ошон үчүн азыркы замандагы сен ханыша болуп жашайсың, анан сен Мерседести минесиң, анан сен тигини минесиң, анан эртең минтип койсоң эле күйөөң машина алып берип салат, сен минтип койсоң эле бриллиант алып берип салат дегендин баары сүт чай эл менен алып караганда бул иллюзия эле, кеп.
Биз жашоодо өзүбүздүн ордубузду таап, аялдай болуп, аялдын энергиясында болуп, баланы тарбиялап, ошол үйдөгү тиричиликти баарын ордуна койгонду билип, эркектин өзүн ордуна кое алсак, эркек чече турган маселени мен кылам, мен жасайм деп чуркап бара калбай, эркек өзү чечкен абалга жеткизе алсак, ошондо эркектин энергиясы көтөрүлөт экен. Эгерде бир эмеде айтып атпайбы, чоң психологдор айтып атпайбы, бир маселени 5 жолу чечип койсоң дейт, ошого берки адамдын подсознаниясы көнөт экен. Мисалы үчүн, эшикке келип көмүр түштү, түшкөндөн кийин күйөөң какшадың да, бай аялчы. Теги көмүрдү киргизип койсоң болобу, эшикте жатат, киргизип койсоң болобу дедиң. Ал киргизбейт. Анан бир күнү өзүң сүйрөп киргизип жыйнап алдың да. Уже бул жерде уже галочка кетти күйөөдөчү. Көмүрдү мен сиз деле түшүрө алып турбайбы бул. Всё, галочка койду. Экинчи жолку болду, дагы бир эмне кылыш керек. Дагы бир нерсе да, бир важный күйөө жазай турган нерсени аял дагы жазады. Ушинтип ошондой болгондо отметка коюлат экен кадимкидей. Күйөөнүн подсознаниясында отметка коет экен. Муну мен аялым өзү жазайт турбайбы. Болду. Ушинтип отуруп, аягында ашка тойго барганга $100 деле күйөө таап келбей калат. Өзүң таап келесиң. Сөйкөңдү ломбардка коесуңбу, шакегиңди коесуңбу, же кошунадан сурайсыңбы, ошентип конвертти толуктап келип, анан күйөөңдү жүрүп барасыңбы десең, дедиң дебесең өзүң жалгыз эле кетип кала турган убакка келип каласың. Ошону менен каяктагы ханыша бизден. Эркектин энергиясын көтөрө албасак, диванны эксперт кылып жаткызып алсак, анын баары өзүбүздөн болуп да. Демек, аял өзүнүн ордун билгенде, өзү ошол мээримдүү болгондо, күйөөсүнө энергия бере алганда, анан ханыша боло алат экен. Күйөөсүн качан хан кылганда өзү ханыша боло алат экен. Анан жөн эле мындай ханыша болосуң, эртең бриллиант аласың, минтип эле көчүктү чайпап койсоң эле ханыша болосуң дегенге мен лично кошулбайт элем. Сен кандай деп ойлойсуң? Берилген эмес да. Жок, билимге эмес. Илимге да жак берилген. Таптак жазылган эмес андай. Таптак берилген да. Андай нерсе жок депчи. Эми бул иллюзия да, иллюзия. Туурабы? Бүгүнкү сиздер менен жолугушуубуздун бир максаты, көпчүлүк адамдар бизде ушу көйгөйүмдүн ачкычы деген интенсив курс эмне үчүн болду? Бул курста эмнелер каралат, эмнелерди үйрөнөбүз, эмнелер жөнүндө айтып бересиздер деген көп суроолор болуп атат да. Даже кээде сурап атышат го Гүлмайрам тиги. Эже, мен анан ушул курска кирсем эле адам болуп кетемби? Оңоломбу? Оңолуп кетемби дейт. Анан силер бизди адам кылып салыңызчы эже дейт бирөөчү. Эже, мен кирсем эле адам кылып салыңызчы деген сыяктуу. Эми бул бир жагынан биз со стороны караган кишиге бир аз күлкүлүү көрүнгөнү менен, чындыгында адамдар өздөрүн тапкысы келип атат. Азыр заман ушундай, көп проблемалар көп болуп атат адамдарда, кайдан табышты билбей атат. Больницага барып, врачка барса ал чечип бере албайт, конечно. Мектепке барып, мугалимдерге барса ал чечип бере албайт. Кимден сурайт? Ата-энесинен сурайын десе, ата-энесинде мындай түшүнүк жок. Психология жөнүндө түшүнүк мына эмеден келип атат, Анан ушул түшүнүктөрдү ушу бизге кайрылып атат. Эми ушул суицид илими дүйнө жүзүндө 181 өлкөгө жайылып, канча деген адамдардын санаасын трансформация кылып атпайбы? Анан эми ушул жөнүндө, ушу курс жөнүндө сен эмнелерди байкадың, Гүлмайрам? Ушу биз мынакей буюрса, ушу көпчүлүктүн суроосу боюнча 22 февралда бир курс өттүк, анан 18 мартта өттүк, Мына 3-сүнө эми 11 апрелге деп жарыялаганы турабыз. Бирок ушул 11 апрелге жазылам деп аткандардын көбү ушул суроолорду берип атышыптыр да. Биз бул курстан эмнени алабыз? Биздин демилгебиз ар бир жандын ийгилигине себепкер бололу, сандардын энергиясы менен бөлүшөлү, сандардын негизинде өзүбүздүн мүнөзүбүздү түшүнүп алалы, аңдап алалы деп баштадык эле. Биринчи курс ушунчалык ийгиликтүү өттү. Ал жактан да өтө көп суроолорго жооп алышты. Экинчиде биз өзүбүз дагы таасирленип калдык. Себеп дегенде бүгүнкү күндө изденген адамдар өтө көп экен. Анан мен ушу изденип жатам, бирок менин багытым туурабы дегендер болду. Курсту окусам менде кандай өзгөрүү болот? Мен жашоомо киргизе аламбы, мамилемди оңдой аламбы? Деги эле ушул курста мен эмнени алам деп келишти да. Бул жерде чоң жакшы маселе трансформация болот. Адам изденип жатса, чыныгы дилгири бар болсо, ниетинен коюп баштаса, трансформация болот экен. Курска кала турган болсок, 11-илде койгонубуз бизде өтө көп катталуучулар бар.
өтө көп суроолор бар, өтө көп каалоочулар болгон үчүн биз ушул курсубузду дагы кайра 11 апрелге коюп баштаган жатабыз да. Курстун пайдасы бар экен. Анан курс бизге эмне берет дегенде азыр кененирээк түшүндүрүп берели да. 21 күн интенсив курс экен, анын ичинде 9 сабагы бар экен. Ушу 9 сабакта эмне берет? 9 сабакта биз эмнени өзгөртө алабыз дегенде биз азыр тереңирээк түшүндүрүп берели. 11 апрель бизге день 6 экен да, 6 деген күн. Демек бизге 6 күнү ошол күнү инвестициялар жакшы болот, сүйүү, адамдар ушул өнүгөм, өсөм деп ушул курска келип аткандан кийин демек ушул жактан адамдарга дагы сиңимдүү болот, өздөрү каалагандай мындай комфортно билим алышат да. Ошон үчүн биз 11 апрелге койгондугубуздун себеби ошол болду. Бул курстан биз эмне алабыз? Сандардын купуя сырлары менен, же болбосо сандардын энергиясы менен, сандардын призмасы менен биз ар бирибиз өзүбүздүн туулган күндөгү датабызды коюп, биздеги энергияны түшүнөбүз. Мен киммин деген суроолорго жоопторду алабыз. Ошондо 1ден 9га чейинки негизги сан менен биз бири-бирибиздеги кулк мүнөзүбүздү аңдай алат экенбиз. Бул биздин сабагыбызда бар, курста берилет. Андан кийинки сабагыбыз болсо миссиялар жөнүндө менин иш-аракетим, же болбосо мен акчаны табам, мен канткенде акча табам, же болбосо менин кесибим, же болбосо менин өнөрүм кайсы дегенде бул миссияга келет. Миссияны беребиз. Миссияда да жогору түшүнүп келет. Адам баласы баягы өзүн өнүктүрүп, толук кандуу болуп, баягы өйдөкү деңгээлге жетип кетмейинче, бизге ошол өнүгүү жолунда инструменттер бар да, колдоно тургандай. Өнүгүү жолунда сөзсүз биз ушул инструменттерди пайдаланабыз. Алардын бири ушул календарь болуп саналат. Бул бизге как навигатор катары жол көрсөтүп берет да. Мисалы үчүн 100 метрден кийин оңго буруласың, андан кийин солго буруласың деп таксиге отурганда деле айтып атпайбы? Ошол сыяктуу биз жашоону жашап атып, ошол жашоодо биз баягы машинени айдаган водитель деле окуп туруп анан рульга отуруп атпайбы? А биз болсок ушул жашоого жашап атабыз, бирок бизге эч ким үйрөткөн эмес жашагандачы. Оңго бурул, солго бурул, азыр муну кыласың, азыр тигини кыласың деп эч ким үйрөткөн эмес. Биз го эми ушунча жашка чейин келип, чейрек кылымды жашап алып, өзүбүздү эми араң таап, кичине изилденип келаткандагыбыз. А эми биз мындан аркы балдарыбыз, неберелерибиз кандай болот? Эгерде биз билим албасак, биздин балдарыбыздын жашоосу кандай? Биз тарбиялап атабыз деп ойлойбуз, өзүбүздүн знаниябыз жетпесе эмне кылып тарбиялайбыз? Баягы эле өткөн чак менен тарбиялап атпайбызбы? Анан муну кылба, аны кылба дейбиз. Азыркы 2000-жылкы балдар биздин сөзүбүздү укмак беле. Алардын деңгээли өтө жогору болуп кетти, туурабы? А биз 1900-жылдагы балдарбыз, биз таптакыр башка. Түшүнүгүбүз башка. Биз жүгүрүш керек, иштеш керек, кетмен күрөк чабыш керек, ошондо оокат кылабыз деп жүрөбүз.